Assalamu alaikum. Tatto Barakcha kanalına hoş geldinizler. Sizlerge dagı da karapayım azıklardan жасалуучу песочный печеньенин рецебин сунуштаймын. Андыктан мага каттала элек болсоңуз катталып, коңгурочону басып алууну дагы унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн рецепттер менен бөлүшөмүн. Эң алгач сөзсүз түрдө бөлмө температурасындагы турган сливки маслообузга сахарный пудраны кошуп, миксердин жардамында жакшылап 1-2 минут аралыгында аралаштырабыз. Сахарный пудрабызды кадимки эле сахар менен дагы алмаштырып алуубузга болот. Анын үстүнө жумурткабызды кошуп, дагы аралаштырабыз. Унубузду дагы сөзсүз түрдө электен өткөрүп, 2 бөлүп кошобуз. Разрыхлитель кошобуз жана лопатканын жардамында аралаштырып алабыз. Даяр болгон массабызды кондитерский мешокко салабыз. Эгерде кондитерский мешок жок болсо, кадимки эле кашыктын жардамында колубуз менен тумалуктап алсак болот. Колубузду кадимки эле сууга малып алып, үстүнө варенье куюуга ыңгайлаштырып алабыз. Үстүнө өзүңүздөр каалагандай вареньени куюп алууңузга болот. Мен малина вареньесин колдондум. Даяр болгон печеньеларыбызды 180 градуста 10-15 минут аралыгында бышырып алабыз. Баарыңыздарга аш болсун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.